Урматтуу Москва шаарындагы мекемештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Бес пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +79 87 772 47 54. Москвадагы үйлөргө 2 дрон кулады. Жабыркагандар жок. Москвадагы эл жашаган 2 үйгө 2 дрон келип түшүп, бактыга жараша эч ким жабыркабаганын РИА Новости жазды. Аппарат профсоюзная 98 дарегиндеги үйдүн жогорку кабаттарына кулаган. Фасад жана айнектер талкаланган. Экинчи дрон Атласов көчөсүндөгү 24 кабаттуу үйгө тийген. Анын үстү жагы фасады талкаланып, айнектери күйүлгөн деп айтып берген тез арада жардам кыла турган кызматтын өкүлү. Мындан сырткары РИА Новостинин Красногорскийдеги кабарчысы жарылууга окшогон тарс эткен үндү укканын айтып берген. Башка журналисттин айтымында учкучсуз аппарат Ленин проспектисиндеги үйгө түшкөн сыяктуу, себеби ал жерге тез арада жардам көрсөткөн кызмат келип, элди эшикке чыгарып жатат. Москва мэри Сергей Собянин элди расмий гана маалыматтарга ишенүүгө жана туура эмес кабарларды таратуудан алыс болууга чакырды. Ал дрондордун чабуулунан олуттуу жабыркагандар жоктугун билдирген. Тиешелүү кызматтар келип, элди коопсуз жайга чыгарган. Подмосковьенин губернатору Андрей Воробьев аймакта пилотсуз учкан бир нече аппараттар атып түшүрүлгөнүн айтты. Булак Спутник эже. Малга салык киргизүү демилгеси. Президенттин пикири кандай? Садыр Жапаров малга салык киргизүү демилгесин колдобойт деп билдирди. Президенттин администрациясынын басма сөз кызматынын башчысы Тайырбек Орунбеков. Ал соц тармактагы баракчасында билдирүү калтырды. Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан демилгеленип жаткан малга салык киргизүү сунушу коомдо терс пикир жаратууда. Мындай демилгени бийликтин позициясы катары түшүнүп алгандар дагы жок эмес. Ага байланыштуу президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматы төмөндөгүлөрдү билдирет. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен өткөн 2022 жылдын апрель айында фермерлер жана дыйкандарга жеңилдиктер берилген. Анда айыл чарба багытында пайдаланган жерлер 3 жылга салыктан бошотулган. Аталган мөөнөт аяктагандан кийин жер салыгынан бошотуу маселеси кайра каралат. Демек президент Садыр Жапаров фермерлерге жана дыйкандарга жеңил шарттар түзүлүшү керек деп эсептейт. Ошондой эле депутаттардын малга салык киргизүү демилгесин колдобой турганын маалымдайбыз деп жазды Орунбеков. Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев малга салык киргизүүнү сунуштап жатат. Анын мыйзам долбоору 22 майда коомдук талкууга коюлган болчу. Депутат бир жылга төмөнкүдөй салык салууну сунуштайт. Кой эчкиге ар бир башка 100 сомдон, бодо малга 250 сомдон, жылкыга 250 сомдон. Булак Баракелде. Урматтуу бир тууганым, Жапаров Эрдоганды шайлоодо жеңиши менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров Режеп Тайып Эрдоганды Туркиядагы президенттик шайлоодо утуп чыгышы менен куттуктады. Урматтуу бир тууганым, Режеп Тайып Эрдоган, сизди президенттик шайлоонун экинчи айланбасындагы ишенимдүү жеңишиңиз менен чын дилимден куттуктайм. Туркия эли сизге чоң ишеним артып, өлкөнү социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү жана жарандардын бакубат жашоосун камсыз кылуу жаатындагы багытыңызды колдоп беришти. Туркия ачык, атаңдаштык жана демократиялык шайлоонун үлгүсүн көрсөттү деп жазган мамлекет башчы. Ошондой эле Жапаров эки өлкө ортосундагы достук жана бир туугандык мамилелер мындан ары да стратегиялык өнөктөштүк, боордоштук деминде бекемделе берерине толук ишенерин белгилеген. Белгилей кетсек, кечээ Туркияда президенттик шайлоонун экинчи туру өтүп, алдын ала жыйынтык боюнча Эрдоган добуштардын
52%-на утуп чыккан. 14 майдагы президенттик шайлоонун биринчи турунда эч бир талапкер 50% добуш ала албагандыктан экинчи айлампасын өткөрүү чечими кабыл алынган. Анда ырдаган добуштардын 49,52%-ын атаңдашы Кемал Кылычдароглу, 44,88%-ын Синан Оган 5,17%-ын алган. Синан экинчи турда Эрдоганды колдоону үндөгөн. Булак Спутник Эжи. Эрдоган Путин сунуштаган газ хабы боюнча долбоорду ишке ашырууну убада кылды. Режеп Тайип Эрдоган мурдараак Владимир Путин сунуштаган газ хабы боюнча долбоорду ишке ашырууну убада кылганын РИА Новости жазды. Өнүктүрүүнүн негизги инфраструктурасы болгон транспорт, энергетика тармагындагы инвестицияларды дүйнөлүк деңгээлге алып чыгып, Түркиянын позициясын мындан ары да бекемдейбиз. Путин мырза өзүнүн куттуктоосунда Түркия Фракия газ хабы болоорун айтты. Бул кадамды биз алар менен биргеликте жасайбыз. Фракия борбор болот деген Эрдоган президенттик шайлоонун экинчи турундагы жеңиштен кийин өзүнүн резиденциясында тарапташтарынын алдында сүйлөп жатып. Түркиянын жаратылыш ресурстары жана энергетика министри Фатих Донмес Россия Түркияга сунуштаган газ хабы долбоору аркылуу көгүлдүр отту сатуу жана сатып алуу операцияларын 2024-жылы баштоо пландалып жатканын билдирди. Ал мурдараак Түркияда апрелдин башында РФ сунуштаган газ долбоору боюнча мыйзамдарга түзөтүү киргизүү процесси башталып, ага Эрдогандын кол коюлушу күтүлүп жаткандыгын билдирген эле. Министрдин айтымына караганда, европалык бир катар мамлекеттер, анын ичинде Венгрия менен Сербия, аталган хаб аркылуу газ алууга кызыктар. Россия менен Түркиянын лидерлери былтыр октябрда Түркияда газ хабын түзүү боюнча маселени майда чүйдөөсүнө чейин тыкыр карап чыгууга тиешелүү тараптарга тапшырма беришкен. Зыянга учураган түндүк агымдан бул аркылуу көгүлтүр от жөнөтүүгө болоорун айтышкан. РФтин вице-премьери Александр Новак кеп Түркияда соода аянтчасын түзүү жөнүндө гана эмес, түштүк багытында инфраструктураны алдыга жылдырып, газ сатуу иштерин өркүндөтүү туурасында болуп жатканын белгилеген эле. Өкмөттүн жетекчисинин орун басарынын айтымына караганда, буга Алжир, Катар жана Азербайжан да катыша алат. Булак Спутник Эжи.